2019 жылдын 20 майында Москва шаарында Күнөстү Кыргызстан Ысык-Көл 2019 туристик форуму өттү. Иш-чарага 300гө жакын адам катышышты. Алардын арасында Кыргызстандын бир нече аймактарынын жетекчилери, тактап айтканда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Ысык-Көл облусундагы, Ош облусундагы ыйгарымдуу өкүлдөр Акылбек Осмоналиев, Узарбек Жылкыбаев, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Жалал Абад облусундагы ыйгарымдуу өкүлүнүн орун басары Мамасалы Ахматов. Ошондой эле Кыргыз туризм мамлекеттик ишканасынын директору Данияр Казаков жана Кыргыз Республикасынын инвестицияны илгерилетүү жана коргоо боюнча агенттигинин өкүлү болушту. У вас нет вариантов. Вы должны побеждать в туризме. И как говорил великий Чингис Айтматов, и дольше века длится день, а я вам желаю, чтобы и дольше века длился кыргызский туристический день. Иш-чарага элчиликтин көмөгү менен Москва шаарында кыргыз диаспоралык уюмдар Ысык-Көл ынтымагы, Ордолуу Ош, Нарын Теңиртоо, Баткен биримдиги, Жалал Абад коому, Сары Өзөн Чүй жана Талас биримдиги коомдук бирикмелер тарабынан уюштурулду. Форумдун максаты Кыргызстандын туристтик мүмкүнчүлүктөрүн, инвестициялык долбоорлорду сунуштоо, ошондой эле Россия рыногунда кыргыз продукциясын илгерилетүү болду. Наши российские друзья, российские коллеги, вы, наверное, заметили, какие тонкие вещи сказали, что надо обучать, допустим, обслуживающий персонал, да? Интеллектуальный уровень, значит, обслуживающего персонала в мире, вернее, туристов поднимается, значит, и наш обслуживающий персонал должен соответствовать этому. Или вот сегодня сказали о том, что есть эксклюзивные вещи, которые присущи только для Казахстана. То есть на сегодня, вы знаете, вот общими фразами, общими подходами просто так уже не заманишь ни туристов, ни инвесторов, которые бы могли поднять экспортный потенциал Казахстана. У нас огромный потенциал. Вот в разговоре и в узком кругу, когда был разговор наших президентов, я там присутствовал, Владимира Владимировича Путина и Сооронбая Шариповича Жээнбекова, вопрос шел о конкретной уже работе по поднятию экспортного потенциала. И российская сторона, российское руководство готово поддержать. Вы знаете, что по вопросам финансирования сегодня они относительно решаются. Это Евразийский банк развития, есть Крымско-Российский фонд, есть еще другие различные фонды. Да и наши тоже, будем так говорить, бизнесмены заинтересованы в создании совместных предприятий. Мы не огромная страна, мы не огромные, так сказать, не обладаем огромными ресурсами, и рынок у нас небольшой. Но мы можем постепенно войти в рынки соседних стран. Иш-чарада Россия тарабынан Россиялык туриндустрия союзунун президенти Сергей Шпилка, коңшу мамлекеттердин шериктештиги өлкөлөрүнүн экономикалык өнүгүү боюнча ишкердик борборунун жетекчиси Анастасия Павлова, Ростуризм, Россиянын туристтик операторлор ассоциациясынын жана туристтик агенттиктеринин жана компанияларынын өкүлдөрү катышышты. Россиянын аймактарынан Татарстан Республикасынын премьер-министринин орун басары Рафик Мухаммедшин, Алтай Республикасынын өкмөтүнүн төрагасынын орун басары Ирина Лозовая, Тюмень облусунун губернаторунун орун басары Эдуард Бакиев, ошондой эле Алтай крайынын Омск, Иркутск, Свердловск, Новосибирск, Самара облустарынын жана Ханты-Мансийск округунун өкүлдөрү ардактуу конок болушту. Туристик форумда Кыргыз Республикасынын аймактарынын туристик потенциалы сунушталып, Кыргызстандын туристик тармагынын актуалдуу маселелери талкууланды. Өлкөнүн экспорттук потенциалын илгерилетүү боюнча пикир алмашуулар болду. Мындан сырткары форумдун алкагында 7 облустун өкүлдөрү тарабынан даярдалган азык-түлүк буюмдардын көргөзмөсү уюштурулду. Иш-чаранын жыйынтыгы боюнча форумдун катышуучуларынын кайрылуусу кабыл алынды. Бүгүн 2019 жылдын 20 майында Күнөстү Кыргызстан Ысык-Көл 2019 туристик форуму Москва шаарында президент отелде болуп жатат. Бул форумга кыргыз элчилиги, кыргыз диаспорасы, андан сырткары мекендештер келип катышып отурат. Негизинен ушу жаш диаспоранын жетекчилери ушундай bir demilge ötürüp elçilikке geliptir. Bаарыбыз биргелешип элчилик колдоп Россиянын расмий бийлигине, Кыргызстандын расмий бийлигине ушундай кабар берип макулдашып, Россия деген чоң мамлекет. Рынок абдан чоң, туристтер, бай кишилер көп, жерди көрөбүз деген кишилер көп. Ушу форум өткөзүп
Кыргызстанды Россиянын элине Россиянын туристтик фирмалар жаңа залап Кыргызстандын туристтик түрдө экспорт потенциалын жана айыл чарбасынын еттен баштап жер жемишке чейин мүмкүнчүлүктөрүн айтып бердик. Бүгүнкү форумдун катышуусу буюрса жыйынтыктар жакшы болот деп ишенебиз. Деги эле эки президент мартта жолугуп Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы мамилени чыңдайбыз деп айтылган канча бир нече документтерге кол коюлуп миллиард долларлар Кыргызстанга инвестиция келет деген макулдашуулар түзүлдү. Эми биз ошол макулдашууларды ишке ашыруу үчүн негизинен конкреттүү иш-чараларды көрүп атабыз. Тышкы саясат жанакы инвестиция боюнча сүйлөгөндөрдүн баарын как бы толук колдоо кылам. И Оштун губернатору, Көлдүн губернаторлору и Жалал Абадтын зам губернаторлору келгени бул биздин Россияда жүргөн диаспораларды колдоо көргөзүүсү и посолдун өзүнүн катышуусу дагы бул толук кандуу өтүшүнү белгилеп турат да. Скол жаштары жанагы скол коомунун чакырган меймандостугунун атынан биз дагы келип отурабыз катышып. Абдан кызыктуу өтүп атат бүгүнкү күндө. Биз өзүбүз дагы Оштун ошол өзгө тийиштүү нерселерибизди монтип көрсөтүп отурабыз бүгүнкү күндөчү. Эми келечекте Кыргызстанга көп да болбосо туристтерди тартып мамлекетке жардам бергенге көп шарттар түзүлөт да. Акырындан көтөрүлүп чоңое берет. Булар эми башталыш деп ойлойм. Келечекте мындан чоң дагы форумдар болот деп үмүттөмүн. Азыр аймактарда өнүктүрүү жылы 2 жылдан бери болуп атат. Анан ушул мекендештерибиз өзүлөрү оор шартта жүрсө дагы анысына карабай, өзүлөрүнүн маңдай тери менен тапкан акчасын ушу айылдарына жумшап, мектепти ремонт кылып аткандар бар, бала бакча салып берип аткандар бар, көпүрө куруп берип аткандар бар. Аларга дагы мындай ыраазычылык айтмакмын. Бирок мен башка жагынан бурсам дегем, эмне үчүн дегенде, ушул маңдай тери менен тапкан акчаларын ошондой баягы кайрымдуулукка жумшабастан инвестиция кылып өзүлөрүнө бизнес салса дегенде, бизнес курса деген. Ошо бизде Ош областында мисалы азыр андай мисалдар да бар. Ташты кайра иштетүү боюнча кара сууда ачылды. 15-20 адам болсо да иштейт, салыктарын төлөп атышат. Ошондой бар биздин мекендештерди баягы ийгиликтүү ишкерлик кылып аткан мекендештерибизди ошо өзүбүздүн Кыргызстанга инвестиция кылса деп чакырмакмын да. Анан бул миграция өзүм тарыхый процесс. Буга дагы кыргыз эли кабыл болду бул процесске дагы. Бирок ошо башка дүйнөлүк практика боюнча алып көргөндө ушул иштеп аткан мамлекеттен жаңы технологияларды, ушу бизнестин жаңы ыкмаларын кандай кылыш керек экенин, жаңылыктарды деги эле маданий жагынан болобу, билим берүү жагынан болобу, саламат сактоо жагынан болобу, жаңы нерселерди биздин мамлекетке алып келишсе деген мындай каалоо тилегим бар эле. Буюрса ошол аркылуу биз дагы кыргыз мамлекетин өнүктүрүүгө мындай чоң салым кошот да, барды Босбергеевде. Ушу жети коом биригип ушул жакшы форумду өткөрүп атышат. Мен Көлдүн балдары менен сүйлөшсөм, баягы ушундай кайнап, отчаянный болуп турушат да. Анан баягындай чыгып аткан идеяны бир жагынан биз кантип колдой коебуз. Бийлик органы колдосок, менимче мунун жемиши жакшы болот деп туруп мен сезип, билип турам. Бул боюнча биз өзүбүздүн мамлекет башчысы Сооронбай Шариповичтагы кече эле 17-число күнү, 15-май күнү Ысык көлгө барып, Төбүр районунда эл менен жолугуп, акимдер менен жолукканда абдан катуу тапшырманы ушул маселе боюнча коюлду да. Биз айылдарды кантип өнүктүрөбүз? Башкалар айтып атпайбы? Башкалар инвесторду башка бир мамлекет сырткы инвестициядан тартканда эле биз ойлойбуз. Сөзсүз түрдө баягы бай мамлекеттер келип туруп бизге вливать этсе инвестицияны деп туруп. Мен ойлойм, качан гана биз өзүбүздү көтөрүп кетебиз. Эл көтөргөндө. Мына элдин катмары болуп туруп биздин мекендештер бул жерде жүргөн адамдар болуп атат. Ушулар менен чогуу иштесек, ошол өзү аркылуу кыйынчылыкты көрүп, бул жерде өздөрүнүн кичинекей проблемаларын биригип чечсере боло тургандыгын сезген балдар. Мисалы үчүн жанагы ушул жакта жүрүп каза болгон балдарды жеткириш маселесин биригип чечип атпайсыңарбы? Ооруп калган маселелерди биригип чечип атышат. Ал эми ошондой эле мен оюмча бул биз азыр келип туруп ушул идеяны
бул өзүнүн айылын көтөрүш маселесин дагы менимче бул чоң маселе болсо керек. Кудай буйрса биз ар бир айылга Ысык көл областында счет ачсак деген оюбуз бар. Счет ачып туруп, счет ачканда өзүнчө фонд болот да. Фонд болуп туруп, булар өзүңөр баштагыла. Значит, ошол жердеги баягы кедей жашап аткан, кыйналып жашап аткан, үйү жок, же болбосо бир жеринде кыйналып, бир жери жетишпей аткан адамдарды колдош маселеси биринчи кезекте болсо, экинчи кезекте ошол жердеги социалдык проблемаларды чечкенге, мисалы үчүн ошол өзүңөрдөн акырын аз-аздан көптү көрсөкөл болот дейт да. Ошондой бир счет ачып койсок, менимче ошондой счет ачышыбыз керек, ошондой фонддорду уюштурушубуз керек. Буга биз жергиликтүү бийлик, Кудай буйрса, силер менен даярбыз чогуу иштегенге. Ал эми ошол эле мезгилде бул акчаны, мисалы үчүн, бийлик башкарбастан силер башкаргыла. Жалпы эле мамлекетибиз үчүн абдан жакшы бир иш-чара болуп атат деп ойлойм. Мана мамлекет башчыбыз Жээнбеков Сооронбай Шариповичтин саясаты дагы ушундай болуп атат. Ошол чет жерде жүргөн жердештерибиз менен тыгыз байланышта болуп, ошол жерлерге инвестиция тартуу, ошол биздин балдарыбыздын бизнестерин, иш-аракеттерин ошо өзүнүн кичи мекендеринде уюштуруу багытында өзүнчө мамлекеттик саясат жүрүп атат. Мана бүгүн ошол биз Ысык көл областынын жетекчилиги келдик. Бизден ошол Ысык көл областынын Москва шаарында тургундары бүгүнкү форумду уюштуруп, демилге кылып, ушу бизди чакырган, абдан жакшы аянтча түзүлүп атат. Бизден ошол жерибиздеги экономикалык маселелерди кайсы багытта болбосун, ишкерчилик болобу, туризм багытында болобу, социалдык маселелер болобу, ошол биздин жердештерибиз менен бирге талкуулап, бул жактагы потенциалды, биз жактагы көйгөйлөрдү ортого салып, ушундай бирге талкуу кылсак, мен ойлойм, ошол жыйынтыктар чыгат деп. Интересное мероприятие. Конечно же, туризм – это важная составляющая, но то, что касается, как одна из составляющих экономики страны, но то, что касается двигателя экономики, конечно же, там и народная дипломатия, и культура, и еда, и сельское хозяйство. Все это в комплексе дает возможность людям интересоваться той или иной страной и приезжать в эту страну, узнавать это, узнавать культуру народа, узнавать там кулинарию и все остальные особенности, которые есть в этой стране. То, что уже многое сделано благодаря посольству Киргизской Республики, благодаря государственным структурам, Министерству экономики, там, с Российской Федерацией, с киргизской стороны, их коллегам с Минсельхоза в том числе. Да, то есть все эти составляющие, они привели к тому, что, во-первых, в рамках госвизита были решены ряд вопросов, и серьезные вопросы был выставлен, определенная планка была поставлена, чего должно достичь сотрудничество и какой уровень тесного взаимодействия должен быть в реализации проектов. Да, и здесь участие всех структур и независимости от отраслей экономики, будь ли это туризм, будь ли это, грубо говоря, транспорт, будь ли это сельское хозяйство, только лишь вместе можно представить тот продукт, который может дать тот эффект, которого необходим для Киргизской Республики, для развития экономики страны. Участие в форумах – это не сама цель, а каждый раз мы выстраиваем еще и одну цепочку для коммуникаций и еще возможность для продвижения той или иной концепции. Допустим, тот же самый запрет, который был снят благодаря активности наших госорганов взаимной, он дал возможность тому, что сейчас мясо из Киргизской Республики доступно будет в Российской Федерации. Чем мы, собственно говоря, и занимаемся, и планируем уже в июне его увидеть на наших прилавках. Биздин Жош Жалал Абад областындагы экспорт тармагы боюнча региондорду чакырылган деген үчүн биз атайын келдик. Мына өзүбүздүн продукцияларды алып келдик, көргөзмөгө, мына жармеңкеге мына колго койдук. Андан сырткары ушул Россия регионунун мындай бир өкүлдөрү менен, ишкерлери менен биргеликте чогуу биздеги чыгарылган продукцияны ушул жака сатуу боюнча, биргеликте иш кылуу боюнча ушул партнерлорду издеп келдик да. Мындай бир 1-2 фуралап гана товарларды сатып атабыз да. Чындыгында Россияга мындай бир чоң өлчөмдөгү мурдаттан экспорт кылган товарларыбыз да бар. Мен айтып кеттим докладымда. Ошол электросоединители, билесиздер, биздин Мали судан лампа чыгат, ошону башка товарларыбыз көп. Ошондой эле жанагы травертинде ошонан таштан жасалган буюмдарды, бирок ошол учурда биз мындай бир азыркы айыл чарба тармагынан чыккан продукцияларды мындай бир чоң өлчөмдө
ушул Россияга сатканга аракет кылып атабыз да. Ошого биз азыр мына өзүбүздө бир 20 гектар жерди трансформация кылып, логистикалык совместный ошо Россия менен центр ачалы деп, ошондой эле может бул жактан бир инвесторлор тапсак, мына биз пахтабызды мисалы волокнону Европага, Германияга, Россияга сатып атабыз, бирок товар түрүндө ал жерден мындай бир ошол пахтадан кездемелерди чыгарып сатканга аракет кылып, ошого мындай инвесторлорду издеп атабыз да азыр ошол Россия регионунан. Форумдан биз мен азыр аябай кубанычтамын. Ошол бүгүнкү эмеде бир гана биз чогуу иштешебиз деген Түмөндүн биринчи зам губернатору представительдери келиптир. Мен өзүм докладымда эле айттым эле. Сразу мен докладымдан кийин өздөрү келип жолугушту. Азыр биз дагы мындан кийин дагы сүйлөшкөн атабыз. Түмөн областынын негизги ишкерлери менен ошол областтын губернаторлорун бизге чакырган атам. Официальный через МИД аркылуу, анан азыр биздин элчилик аркылуу дагы сүйлөшөбүз. Кудай буйрса, эми мындай бир карым катнашты дагы жакшылайбыз деп ойлойм да. Ар бир нерсени эң негизгиси башташ керек да. Бул башталган ишти системный алып барса, ар бир иштин жыйынтыгы болот. Көп адамдар менен таанышып, көп ушунчалык кыргыз мамлекетине салым кылабыз деген патриот адамдарды көрдүм да. Чынында баары ошо кыргыз мамлекетине мындай өзүм карап туруп жүрөктөрү күйүп турат, ошо салым кылгысы келип атканынчы. Ошон үчүн мен ойлойм, ошо келечекте ушул форумдун жыйынтыгы дейбизби, же келечекте алып баруу иштери жакшы жыйынтык берет болуш керек деп ойлойм. Мен ойлойм, ушул инициативаны ар бир область алса и баттан чогулуп турса, обмен информация деп коет, ошондой алмашуулар болуп турса, мен ойлойм, көп жакшы жыйынтыктарга жетсе болот депчи. Анткени кыргыз мамлекетине Кыргызстандын жарандары чогуу биргеликте салым кылсак, кыргыз мамлекетинин келечекте өскөнгө шарт көбүрөөк болот деп ойлойм. Туристик форум өтүп жатат. Ысык-көл ынтымак коому жана элчилик тарабынан уюштурулган. Бул форумду туристик форум күнүстө Кыргызстан Ысык-көл 2019 деп атадык. Себеп деген мына жай айы келе атат. Туристтерди көбөйтүү максатында Кыргызстанга туристтерди Кыргызстанды тааныштыруу максатында. Андан тышкары бүгүн резолюциялар кабыл алынат. Ал резолюция болсо туризмди өрчүтүү тармагында резолюцияны кабыл алабыз. Тур индустриянын өкүлдөрү келди, Министерство экономика, Орусиянын Министерство экономиканын өкүлдөрү келди. Андан тышкары экспайт ритейл групптардын өкүлдөрү келди. Өзүңүздөр көргөндөй кичинекей жарманкебиз дагы өттү. Ал жарманкеде 7 дубандын чыгарган продукцияларын көрсөтүп, аларда Кудай буйрса өнөк табат деп ишенебиз. Биринчи чакырган конокторубуздун бирөөсү өнөк таап, азыр ушул форумдун алкагында сүйлөшүүлөр жүрүптүр. Мындан ары уже деталдаштырылган сүйлөшүүгө кетиштир. Кудай буйрса биринчи натыйжасы бар. Бул жерде форумга 7 дубандан, 7 областтан чыккан продукциялардын ярмаркасы да болуп өттү. Болуп жатат азыркы мезгилде. Bunun пайдасы, бұл жерде келіп ярмарка кылып коюп бердик. Өзүбүз мисалы биз Баткен областынан болобуз. Баткенден чыккан сироптор, соктор баардыгы ушул өзүнүн Баткенден Кызылкай шаарынан чыгат. Ушуларды көрсөттүк. Бүгүн бул форумга ушу жергиликтүү Москванын ишкерлери көп келишти, бизнесмендер келишти. Алар да келишип, көрүшүп, кызыгып, сурашып, кантип алсак болот, кайдан алсак болот деп номерлерди алмашып, буюрса бунун келечеги жакшы. Мигранттардын жашоо турмушунун баардык шарттарын көрүп, азыр туристический карым катнаш кылалы деп ушул атайын форумду уюштурганбыз. Себеп деген Россияга башка мамлекеттерге дагы ушу акырындык менен туризмди өндүрүүгө жолду баштайлы деп. Себеби биздин уставыбызда да жазылуу ал. Бул туризм деген эмне? Туризм деген ал завод, фабрика баягы каражат алып келе турган, анан кийин даже түтүнү жок, түтүнсүз инвестиция дейм да. Чындыгында бул аябай керектүү нерсе. Анан буюрса келечекте улуу кыргыз элиме, улуу мекенибиздин айрыкча Ысык көлүбүз, анан башка эле Кыргыздын башка жерлеринде
туризмди өнүктүрүү болуп атат. Эми мындан дары дагы жогорку деңгээлде болсо элибиз өсөт, өнөт, экономикабыз көтөрүлөт. Азыркы учурдун талабына байланыштуу чындыгында заманбап мына биздин жаштарыбыз Москва жергесинде, ошондой эле Москвадан сырткары башка мамлекеттерде окуп, билим алышып, анан алар бир эле биз Советтин доорундагы адамдардай эмес, алардын түшүнүгү бир эле билим менен болбостон ошо билимди иш жүзүнө айкалыштырып атат. Бул аябай жакшы көрүнүш. Ушул жерде патриоттук сезим кылып, Кыргызстандын туризмин өнүктүрөлү деп ушулар ушунчалык аракет кылып аткандан кийин бул жерден бир чоң биз үчүн чоң мындай бир жардам жоболуп айтканда поддержка болот да. Эмне дегенде ушул жерде туристтерди жибергенге, ушул жерден Кыргызстанды таанытканга, өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстанды Ысык-Көл деген элдин баары эле биле бербейт. Ошолордун тааныш ушул жерде жүргөн элдердин баары ар бир эле киши 5-10 кишиге айта турган болсо, канча болуп кетет? Ошон үчүн ойлойм, бул киши болуп аткан форумдун ушул жердеги москвалык кыргыздардын салымы чоң болот деп. Биздин туризмдин өнүгүшүнө, Кыргызстандын өнүгүшүнө чоң салым кошот деген биздин ишенич бар. Туристтик форум болот деп чакырып келгенде ушунчалык мындай деңгээлде, жогорку деңгээлде болот деп мен ойлогон эмесмин. Мына бүгүн форумга катышып алып туруп, абдан толкунданып, ушу Москвадагы ушул жакшынакай форумду Ысык-Көл туризмдин өстүрүү развитиясы боюнча жасалып аткан форумдун уюштуруучулардын бүгүнкү жасап аткан кызматын көрүп аябай ыраазы болдук. Эмне дегенде эң жогорку деңгээлде өттү бүгүн. Эмне десе ушул Москвадагы жалпы кыргызстандыктар чогулуп алып, бир ынтымакта болуп, момундай Москванын чак ортосунда, центринде, Кремлдин жанында, ушундай Ак сарайда ушундай деңгээлде өткөрүп атканы биз абдан кубандырбай койбойт. Кубанып атабыз. Ушул болуп аткан форумду биз айылга барганда, Кыргызстанга барганда аябай даңазалап айтып, ушундай балдар бар экен, ушундай жаштар бар экен, ушундай жогорку деңгээлде ушундай өткөрдү деп биз даңазалаганга абдан куштарбыз. Форумдун экинчи бөлүгүндө жаңы түзүлгөн Ысык-Көл ынтымак коомдук уюмунун ачылыш аземи болду. Келген коноктор, делегаттар Москвада мындай ынтымактуу уран менен түзүлүп иштеп жаткан коомдук уюмдардын ынтымактуу, ийгиликтүү жасап жаткан иштери колдоого аларлык экендиги кубандырды. Жедештер, Кыргызстандан келген биздин коноктор баарыңарды ушул залда көрүп отурганыбызга абдан кубанычтабыз. Кош келипсиңер биздин Ысык-Көл ынтымак коомунун презентациясына жана күнөстүү Кыргызстан 2019 Ысык-Көлгө кош келиңиздер барыңыздар. Биринчи бөлүмдө өзүңүздөр көргөндөй биздин бул Ысык-Көл ынтымак коомубуздун максаты баарыбызга ынтымакта бирге кыргыз жерибизге салымыбызды салып, экономика жагына, туристтик жагына жана ушул жерде ынтымак менен бирге чоң салымыбызды салалы деген оюбузду силерге жеткирелик дедик. Кудай буйрса, биринчи бөлүмдө жетти деп ойлойбуз. Менде күнөө, менде айып, кечир бизди мекеним, сен турганда бакыт издеп, бөтөн элге кеткен мен, айтчы мекен, кыргыз болуп, бөтөн тилде сүйлөгөн, балдарымды сени көздөй, кантип алып кетемин. Алыс жерде күн өткөрүп, бөтөн элде жүрөмүн, мекенимден таң атканын анда-санда көрөмүн. Айтчы мекен, аруу тилек, асыл максат ой менен, эл журтумду сени көздөй, кантип алып кетемин. Бир күн келет ынтымакта биз жаркырап барабыз, ак мөңгүңдүн суусун ичип эркелейбиз баарыбыз. Айтчы мекен, бөтөн жерде кыйналгандын бир күнүн ата журтка даттанып биз канча кылым айтабыз. Ысык-Көл коомунун презентациясы болуп атат бүгүн. Ошол коомдун презентациясы элчиликтин сунушу менен
ушул эки Ысык көл туристический форум болуп, 7 областтын мүчөлөрүн кошуп, ушул жерге чоң деңгээлде өтүп атат. Ошого аябай сыймыктанып атабыз, жакшы болуп атат. Мына форум башталганда эле Жалал Абадтагы бир туугандардан таштар менен иштөө боюнча уже бирөөлөр менен келишим түзгөнү кетишти. Бул биринчи ийгилик. Экинчи ийгилиги Ысык көлдөн келген Ысык көл районунан Ысык көл районунун акими ушул бүгүнкү форумду жерге таштабай колго алып, эмдиги жылы же болбосо күзүндө Ысык көлдөн өткөргөнгө сунуш кылды. Бул эң биринчиден чоң жетишкендик деп ойлойм. Кудай буйрса, бул жерде форумда бир гана Ысык көл ынтымак коому эле өткөргөн жок, бул жерден 7 область өткөрдү. 7 область деп азыр айткандан алысмын, уже эл түшүнүп баштады, бул ынтымак экенчи. Ошо 7 областтын ынтымак өткөрүп, кудай буйрса, ошон үчүн ушундай чоң деңгээлде өттү. Эгер Ысык көлдүк жердештерибиз өзү эле өткөрө турган болсо, мындай деңгээлде өтпөйт болчу деп билем. Анткени бул жерде ынтымактын өзүнүн бир көзгө көрүнбөгөн касиети бар. Ошо энергетикасы менен кудай буйрса аябай чоң деңгээлде өттү деп ойлойм. Форумдун катышуучулары жана Кыргызстандан келген делегация партиялык жана коомдук ишмер маркум Болот Мамбетовду эскерүү үчүн Кунцево районундагы көрүстөнгө барышып, анын күмбөзүнө гүл чамбарларды коюшуп, эскеришип, арбагына багыштап Куран окушту. Куран окутуп, ошондон кийин традицияга айланып калды. Жыл сайын сентябрь айында ушул жерде мекендештер жалпы чогуу келип Куран окутуп турабыз. Эми өзүбүздөргө белгилүү болгондой Болот Мамбетович союз убагында Кыргызстандын бир топ өнүгүшүнө чоң салымын, зор салымын кошуптур. Көп жылдар бою ушул азыркыча айтканда премьер-министр болуп иштеп, тарыхка карап көрсөк абдан чоң салымын кошуптур. Анан эми буйрук болуп ушул алыс жерде ушул жерге жатып калганга туура болуптур да. Анан ушул арбаганда ыраазы болот деп ойлойм. Тем более ушул жерде мына эки губернатор, эл өкүлдөрү дагы, акимдер, биздин аксакалдар көп келип ушул жерде мына Куран түшүп атабыз. Куран кабыл болсун. Болот Мамбетович жөнүндө айтып кетсек, бул киши Кыргызстандын баягы башында турган, мамлекет курулат бизде турган мамлекеттик жана коомдук ишмер, өзү ирригатор болгон, ошол Кыргызстандын айыл чарбасынын өнүгүшүнө чоң салым кошкон, өзү Ташкентте окуп, революциядан кийинки жылдары, согушка чейинки жылдары, андан кийин согуш мезгилинде Кыргызстандын жанагы айыл чарбасын өнүктүрүүдө, айрыкча ирригация системасын өнүктүрүүдө, суу сактагычтарды курууда чоң эмгектери бар. Кийин айыл чарба ирригация министри болгон, андан кийин 61-жылдан 68 жылга чейин Кыргыз СССРнин министрлер советинин председатели болгон, бүгүнкүчө айтканда Кыргызстандын премьер-министри болгон 7 жыл. Ар кандай саясий себептер менен кийин Москва шаарына кетип, ЦК КПССде ар кандай бөлүмдөрдүн башчысы болуп эмгектенип жүрүп, ушу пенсияга чыгып 90-жыл ушу Москва шаарында каза болгон. 2017-жылы Тоң районунда Болот Мамбетовичтин 110 жылдык мааракеси республикалык деңгээлде белгиленди. Ал жерге ушу Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри катышкан, жогорку кеңештин депутаттары катышкан, биз областтык жетекчиликтер, район, эл, калк бардыгы туруп мындай жакшы деңгээлде мааракесин өткөргөнбүз да. Бул кишинин аты эч качан унутулбайт. Айрыкча Кыргыз элинде, эмне үчүн дегенде Кыргызстан билесиздер, айыл чарба багытында элдин баары эмгектенип атат. Бул кишинин эмгегин бардык жерде эстеп, бүгүнкү күнгө чейин айтып жүрүшөт. Андан соң делегаттар Тульская метросуна жакын жерде жайгашкан бактагы оючул, улуу, залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун эстелигине барышып сүрөткө түшүштү. Москванын так ортосунда орнотулган залкар жазуучунун эстелиги мекендештер үчүн сыймыктанарлык жайга айланган. Форумдун катышуучулары жана уюштуруучулары Чыңгыз Айтматовду да эскеришип, арбагына багыштап Куран окушту. Дегенде биз жөн эле сөз бойдон ушу резолюциясы калып калбастан эртеңки күнү милдеттүү түрдө бүгүнкү форумдун жыйынтыгы жана майнабы чыгыш керек да. Ойлоп атабыз, биз өзүбүздүн деңгээлибизде ушу Ысык көл районунан чыккан биздин жарандардын баарын тең ушу четте иштеп жүргөндөрдүн башын кошуп туруп, анан ушу Ысык көлдүн райондун өнүктүрүүсүнө кандай салымдарды кошуп болот. Негизинен эле келечекте Ысык көл районунда кандай эмне иштер болот чогуу бирге кеңешели деп. Анан эми ушул иш-чараны Кудай буйруса август айына коюп атабыз. Августта ушу сезон аяктап калганда бир 20-сынан кийин биз азыр ар бир айыл өкмөттө база түзүп атабыз да, биздин жарандар боюнча ким каякта иштейт, кандай кызматта иштейт, алардын деңгээлине,
балким айрымдарга жардам беребиз, балким айрымдардан наоборот сунуштарды сурайбыз. Аны ошол аянтчаны, площадканы биз көлдөн түзөлө деп атабыз. Аны эми ойлойм, ушундай форумдар аркылуу биз бири-бирибизге мындай жардам эле күтөбүз да. Биздин залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов атабыздын айкөлүнө келип, биякта туруп элесине дагы ардап жакшы сөздөрдү айтып атабыз. Анан эми кубандырган нерсе, көп жылдан бери биякта Москвада иштеп аткан жарандарыбыздын акыбалдары, ийгиликтерине биз кубанып атабыз. Андан эми мүмкүнчүлүк менен колдонуп баарыңарды көлгө да чакырып кетет элек. Бүгүнкү форумдун негизги максаты ушу туристтерди тартуу. Анан эми көлдү катар айтып кетет элем. Бизге да көлгө келге бүгүнкү күнү шарттар баары түзүлүп атат. Туризмге өтө көп мамиле каралып атат. Жол, инфраструктураны өнүктүргөнгө, көрсөтүп аткан кызматтарга биз тийиштүү маани көрүп, анан ушул кызматтын деңгээлин, сервистин деңгээлин мындай жакшы сапатка көтөргөнгө иш-аракеттер жасап атат. Ошон үчүн көлгө келгиле. Коомдордун жетекчилери, жердештерибиз Москвадагы эң чоң президент отель, ошол жерден конференция залында 2 бөлүмдөн турган чоң жиналыш эмес, форум болду. Эми бардыгыбызды сүйүндүрүп кете турган, эмне бардыгыбызды бириктирип аткан ынтымак. Ушул жерде сен ал жер, сен бул жер дебей, биримдикте биз кыргыз эли бир болуп, биримдикте болуп, ушул форумду дагы өткөзүп жатышат. Но Ысык көл жай келаткан айын Ысык көл курорттук туризм өрчүсүн мына ошого дагы басым болуп атат. Бүтүндөй жанагы өнүккөн өлкөлөрдүн баарында ошол экономикасынын алып карасак алыс барбай Турцияда ошол дүйнө бүтүндөй ички дүң продукциянын 50%-ын ашыгы ошо туризм секторунан түшөт да. Бул дүйнөлүк практика. Мындан биз эч кайда кете албайбыз. Ошон үчүн ошол экономикага баягы түрткү бере турган тармактарга көңүл буруш керек. Мына ушул багытта мына Москвада ушул биздин мигрант жарандарыбыз, жердештерибиз, мекендештерибиз абдан чоң идея менен ушу делегацияны чакырган экен. Биз да келип катыштык. Абдан жогорку деңгээлде өттү. Ушул жергиликтүү мына мисалы Россия Федерациясынын ведомстволук министрликтердин жетекчилери келип катышып, бир топ иштиктүү мындай жыйынтыктуу алакалар дагы кол коюлуп атат. Анан туризмди өнүктүрүүдө бизде Кыргызстанда бир топ алгылуу иштерди жасады, бирок бул бир жаңы форматка, жаңы бир дем күч бере турган иш-чара болду деп айтсак болот. Жакындан тааныштык бул жерде жарандар менен. Бияктагы мүмкүнчүлүктөрдү көрдүк. Биз мүмкүнчүлүктөрүбүздү айттык, мамлекет тарабынан кандай иш-чаралар, кандай аракеттер жасалып жаткандыгы жөнүндө маалыматтар берилди. Мына ушул Тоң районунан келген биздин бизнесмендер уже алакаларга кол коюша баштады бул жерден. Баягы бир эле туристтик багытта эмес, экономикалык кызматташтык демеде. Бизде өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстан тоолуу район, тоолуу регион. Мына бул жерден ушул жергиликтүү бизнесмендердин ушул форумга катышкандар менен азыр биз жараныбыз уже таштарды кайра иштетүү боюнча дагы долбоорлорго алгачкы баягы сүйлөшүүлөр башталды да. Мрамор таштарды мына могу жерде ушул азыр мына Чыңгыз атабыздын эстелигинин жанында турабыз. Мына бул мындай байлык бизде көп да. Муну толук иштетип, кайра иштетип, андан кийин пайдаланышыбыз керек да, көрктөндүрүшүбүз керек, жашылдандырышыбыз керек, иреттештиришибиз керек. Мына ушул канча ресурстарыбыз бар. Мына буларда жакшы технологиялар бар, жакшы оборудованиялар бар. Ошолордон барып туруп иштетебиз деп атат. Это уже результат да. Бул биринчи. Экинчи жагы мына бул жерден баягы тааныбасты, сыйлабас дейт. Биз жакындан келип, мына тиги 2 регион, 3 региондун жетекчилери келип көрүп атышат. Бул жерде жакындан ушул кыргыз жарандарыбыздын, мигранттарынын баягы кыргызча айтканда жоктон бар кылып, өздөрүнүн гана жанын бакпай, өздөрүнүн гана үй-бүлөлөрүн бакпай, Кыргызстан экономикасына чоң салым кошуп атышат да. Бул статистикалык маалыматтар арасында жылга ички дүң продукциянын ошол $2 миллиард ашык инвестиция кирип атпайбы. Мына бул жерден келип эмгектерин көрүп, кандай акыбалдарда иштеп аткандарын көрүп, мамлекет тарабынан дагы эмне жардамдар керек болсо, өзүнчө бир форматта бир иш-чараларды кабыл алганга дагы
тиешелүү туура чечимдерди кабыл алууга дагы өбөлгө түшөт деп ойлойм да. Анан ынтымак, ал ынтымак бар жерде ырыс бар дейт. Ынтымак бар жерде рызык орнойт. Баягы кыргызда айтылат эмеспи? Төртөөң төп болсоң дейт, төөңдөгүн аласың дейт. Алтооң ала болсоң, алдыңдагын алдырасың деген ата бабадан келаткан идеология. Мына идеология кайда деген деп издеп атпайбы? Идеология мына ушул жакта. Күч биримдикте, ынтымакташып алып туруп, баардык маселени жеңил, аз расход болуп, бирдикте көп маселелер чечилсе болот да. Маселелер чечилип турса, ошол жерде иштеп аткан балдардын социалдык жактан, мамлекет тарабынан колдоолор болуп турса, жакындан мамлекет, региондор жардам берип турса, кайра балдарыбыз региондорго барып туруп жардам берсе, бул уже эки тараптуу баягы жакшы ирээттүү кызматташтыктын жыйынтыгында кыргыз мамлекетинин бекемделиши, түптөлүшү, жанагындай чечилбеген социалдык маселелерди чечүүгө деген аябагандай зор, жакшы, чоң шарттар түзүлөт да. Орозо айынын ыйык күндөрүндө жогоруда айтылган форум жана Москвадагы Ысык көл ынтымагы коомдук уюмунун ачылышына келген конокторду форумдун уюштуруучулары ооз ачыруу үчүн дасторкон жайышып, концерттик программасы менен сыйлашты. Эртең менен башталган туристик форум андан ары уланып, Ысык көл ынтымагы коомдук уюмунун официалдуу ачылыш аземин өткөрүштү. Жаңы түзүлгөн Ысык көл ынтымагы коомдук уюмунун жетекчиси Акбар Маразыков, ошондой эле форумдун модератору Кубанычбек Осмонбеков жалпы келген конокторго ыраазычылыктарын билдиришти. Жакшы маңдай менен тозуп отурабыз. Кемчилик болсо кечирим сурайбыз. Манас бул таластыктар эмес да, туурабы? Бул көлдүктөрдө эмес, көлдөн чыккан манастар. Бул кыргыздын байлыгы. Жолсо Чыңгыз Чайпатов бул кыргыздын байлыгы. Ысык көл дагы жалпы кыргыз элдин байлыгы. Сулайман Тоо дагы жалпы кыргыз элдин байлыгы. Чылып мындай карасак, ар бир областта өзүнчө бир бүгүн айтыштыбы, бир мындай изюминка же болбосо бренд бар да. Ошол себептен сүйлөштүк, ушул эстафета болсун. Биринчи ачылышын Ысык көлдөн баштайлык депчи. Ысык көл ынтымак коомунун мүчөлөрүнө, жетекчилигине рахмат айтам. Баарыңарга ден соолук, аманчылык, тынчтык, береке, жакшылыктар болсун. Ошондой эле колдогон Ош, Жаламат, Баткен, Чүй, Талас, Нарындын жерде лидерлери отурат. Сиздерге дагы рахмат. Береке, жакшылыктарды берсин. Кыргыз мамлекети өнүгүп өсүп. Бул даталуу күндү жыйынтыктап Кыргыз элинин Москвада элчиси Аликбек Жекшенкулов, Кыргызстандан келген коноктор, Москвадагы аксакалдар, жалпы уюштуруучу топко, демилгечилерге, Акбар Маразыковго батасын беришип, ийгиликтерди каалашты. Мадина Жапарова, Гүлдесте Капарова, Бактыгүл Алынкулова, Москва шаары, Супара каналы, 2019 жыл.